Саламатсыздарбы, эфирде Данакер программасы. Бүгүнкү уктуруубузда Кыргызстандагы сот системасынын ачык айкындуулугу тууралуу сөз кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, программа ILO жана Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтыкты куруу фондунун көмөгү менен даярдалды. Жылдан жылга коомчулуктан сот органдарына түшкөн иштердин саны өсүүдө. Адистер бул көрсөткүчтү жарандардын көпчүлүгүнүн талаш тартыш маселелерди сот аркылуу чечүү аракетин көргөндүгү менен түшүндүрүшөт. 2012 жылы 8 августта Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасындагы сот адилеттигин жакшыртуу чаралары жөнүндө жарлыгына кол койгон. Анда сот реформасынын негизги багыты административдик, кылмыштык, процессуалдык мыйзамдарды жакшыртуу экени көрсөтүлгөн. 2013 жылы мамлекет башчы сот реформасынын 6 багытын санап, анын негизгиси катары сотко акыйкаттык үчүн кайрылган жарандарга сот адилеттүүлүгүнүн ачыктыгын жана түшүнүктүүлүгүн, сот адилеттүүлүгүнүн сапатын, жеткиликтүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылууну көрсөткөн. Анын алкагында Кыргыз Республикасында сот тутумун өнүктүрүү боюнча 4 жылга эсептелген мамлекеттик максаттуу программа иштелип чыккан. Бул боюнча жумушчу топ түзүлүп, 2014-2017 жылдарга сот системасынын маалыматтык технологияларын өнүктүрүү боюнча стратегиялык план иштелет. Ал өкмөт тарабынан колдоого татыган. Ошол эле программа 2014 жылы Жогорку кеңеш тарабынан каралып бекитилген. Буга байланыштуу соттор кеңеши менен Жогорку сот процедураларынын ачыктыгын камсыздоо багытында колдоо көрсөтүүнү суранган. Бул максатта Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги аркылуу Америка элинин жардамы менен сот KG сайты ишке киргизилди. Сайт аркылуу жарандар соттордо каралып жаткан иштер, алардын убактысы, бул боюнча чыгарылган чечимдер тууралуу ачык маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дал ушул сайттын максаты иш тартиби жана башкалар боюнча суроолорубузга Кыргызстанда сот системасын бекемдөө программасынын сот реформасы боюнча кеңешчиси Нурлан Дүйшеев жооп берди. Нурлан Жумабекович, сот KG сайтынын максатына токтоло кетсеңиз. Сот KG сайтынын негизги максаты кыргыз жарандарын сотко кайрылганда өзүнүн сотто болуп аткан процесстери менен тааныштыруу сайт аркылуу. Бул эмне боюнча эмне иш каралып атат, кайсы күнгө сот отуруму дайындалган, анан эң эле негизгиси кандай сот актысы ошол иш боюнча кандай чечим чыккан. 3 эле информация бар. Ошону элдер сотко кайрылбастан sot.kg аркылуу сайттан өзү тааныштырып алса болот, алдын ала билип алат, качан келсе болот деп. Кийинкиден соттун процесстин баары бүткөндөн кийин эң акырында соттун чечими чыгабы же кандайдыр башка актысы чыкса, ошол сайтты соттун жардамчылары, соттор өздөрү ошол сайтка киргизип коюшат. Ошол аркылуу соттун ачыктыгы көрүнөт. Экинчиден бул элдин ошо убактысын аз үнөмдөйт. Анткени алыс жерде жүргөн кишилер бар. Азыркы мезгилде элдин көбүндө телефон деген бар, элдин көбүндө интернет деген бар, үйүндө компьютерлары бар. Азыркы убакта сот чекит KG сайтына кирип өзүнүн иши менен тааныштырып алса болот, көрүп алса болот. Сайт качандан бери иштеп баштады? Бул иштерге кимдер тартылды? Бул багытта да сөз кыла кетсеңиз. Эң алгач бул сайт 2012 жылы сентябрдан баштап ишке киргизилген. Биринчи бул Свердлов райондук сотунун кызматкерлери менен 2012 жылы сентябрдан декабрга чейин бүт чыгып келаткан маселелердин баарын тең соттун төрагасы аркылуу иштеп аттык. Алар бизге абдан чоң жардам көргөзүштү, көмөктөшүштү. Андан кийин Жогорку соттун өзүнүн буйругу менен шаардык калган сотторго дагы бул сайт кошулду. Эң биринчиден интернетин улап бердик. Анан кийин болсо соттун өздөрүн, соттун жардамчыларын окутуп, анан алар иштеп башташты. 2013 жылы апрелде иштеп башташты. Ошол сайттын иштеши коомчулукка кандай пайда алып келет? Эң биринчиден бул коомго жардамы, бул соттун ичинде болуп аткан кайсы процесстер, кандай иштер жүрүп атат, анан кандай чечимдер кабыл алынып атканы биринчиден көрүнүп турат. Экинчиден бул ошол сотко кайрылгандардын, жарандардын, окумуштуулардын, студенттердин кызыкчылыгы үчүн ошол тааныштырып көрүп кетсе болот, эмне кандай чечимдер чыгып аткандарын. Үчүнчүдөн бул ошол эле өзү соттор башка соттордо кандай чечим чыгарылып аткандарын көрүп, өздөрүн тааныштырып кетсе болот. Демек, ушундай жол аркылуу ошол сот системасынын ачык айкындуулугун өнүктүрүүгө өз салымын кошот экен да сайт. Сөзсүз. Сайт кантип жана канча жолу жаңыланып турат? Башкача айтканда, ушул кезге чейин канча сот актысы жарыяланды сайтта? 2015 жылдын ичинде 2 жолу сайт жаңыланды. Азыр
жогорку соттун алдында сот департаменти деген бар. Сот департаменттин алдында Адилет сот ишканасы быйыл катталган. Биздин программа ошол Адилет сот ишканасына жардам көргөзүп келебиз. Адилет сот ишканасы ушул сот системасында болгон компьютер инфраструктурасы, компьютерлар, интернет улашымдар, байланышуу боюнча жардам көргөзүп келет. Азыркы учурда ар бир сотто бирден IT адиси иштеп башташты да. Акыркы убакта 12 миңден ашык соттун актылары бар. 25 миңге чейин соттук отурумдар боюнча маалымат таап алса болот. 20 миңге чейин кайсы жерде кайсы сотто кайсы иш болуп атканы ошол боюнча да маалымат бар. Кайсы IT долбоорлор тартылды? 2015-жылдын 12-мартында соттор кеңеши сот системасын өнүктүрүү боюнча маалыматтар технология стратегиясын бекитип беришкен. Ошол стратегиянын негизинде сот системасы кийинки 3 жылда кантип өнүгүп өсөөрү ошол жерде бүт баары жазылган. Эң негизгиси бул Кыргызстан боюнча болгон соттордун баарын ар бир сотто бирден IT адис иштеш керек. Ошол соттордун баары тең 2-3 жылдын ичинде баары интернетке кошулушуш керек. Бул биринчиден ошо соттордун ортосунда болгон байланыш керек. Байланышты баягы калыптандырыш керек да. Бул ошол сот системасы дагы бул деген абдан татаал нерсе экен. Бекитилген стратегияны ишке ашырыш үчүн көп убакыт керек экен, көп киши керек экен, көп аракет керек экен. Ошол 2-3 жылдын ичинде ушул IT долбоорлор ушул соттордун баарында киргизилсе жакшы ой деп ойлойбуз. Бул жагынан жогорку сот, соттор кеңеши, сот департаменти абдан чоң колдоо көргөзүп атат. Буга абдан чоң максаты бар да ошону киргизгенгечи. Мына сиздер Бишкектин ар бир 4 районуна тең киргизилген экен. Эми мындан ары бүт бардык аймактарга жайылтабыз деп атпайсыздарбы? Бардыгы тең ачык айкындуулукту камсыз кылуу аракетинде болуп жатат. Эми ушул иштерди соттор өздөрү кандай кабыл алып жатышат? Наразылыктар жаралган жокпу? 2014-жылы, 2015-жылы ошо кошула турган соттордун баарын кыдырып өзүбүз жолугуп келатабыз. Бул жактан сот системасы тарабынан каршылык жок. Бизге жардам берип, колдоо көргөзүп атышат. Анткени биз жолуккан сайын, сүйлөшкөн сайын болуп аткан иштерди көрүп атабыз. Кандай абалда болуп атканын көрүп атабыз. Анан демилгелердин баары тең ошо сот системасынын ичинен өзү чыгып атат. Биздин программа болсо буга эң негизги көмөктөш, жардамчы гана болуп, кеңешин айтып, ошондой кызмат кылып келе жатабыз. Келечекте дагы алдыңыздарга кандай пландарды коюп жатасыздар? Эмнелерди ишке ашыралы деп максат кылып жатасыздар? Эң биринчиден Алан-Бүдүн район сотунда болуп аткан бүт кагаз түрүндө жүрүп аткан иш кагаздын баары тең электрондук форматка өткөрүлүү деген ой бар. Ошол жагынан жогорку сот буйруктары бар. Сот департаменти аркылуу бул маселелердин баары чечилип атат. Биздин эң негизгиси ушу жардамыбыз ошого кеңешчи болуп берүү, башка өлкөлөрдө болуп аткан эң жакшы тажрыйбалар менен тааныштыруу, сот системасынын ичинде иштеп аткан адистер, ошону аткара турган адистерди ошол менен тааныштыруу, анан ошону ишке киргизүү ошол биздин эң биринчи максатыбыз. 4 жылга кабыл алынган мамлекеттик максаттуу программанын негизинде сот тутумунун ишинин ачык айкындуулук багытында 2 сайт ачылган. Биринчиси жогорку сот KG, ага сот тутуму боюнча маалыматтар киргизилип, сот реформасынын алкагында аткарылып жаткан иштер, жаңылыктар топтолгон. Мындан тышкары онлайн кабылдама көрсөтүлгөн. Ага кошумча сот KG сайтыда иштеп жаткандыгын жогорку соттун төрагасынын орун басары Феруза Жамашева айтты. Жаңы сайт ачылган, сот KG деген сайт. Соттор тарабынан чыгарылган өкүмдөр, чечимдер, кандай чечимдер чыгарылып атат, ошол сайтта бардыгы жарыя болуп көргөзүлөт. Бул сайт азыр бүт республика боюнча иштетилген эмес. Бул сайт азыр жогорку сотунда, Бишкек шаарындагы сотторунда, Чүй областында жана Ош областын сотторунда иштейт. Азыркы мезгилде жаңы соттор келип атат. Жаңы сотторду дагы окутуп, ошол сайтка бүт соттук актыларды чыгарганга шарт түзүп берип атабыз. Кыргызстандагы бардык мамлекеттик ишкана мекеме органдарынын атайын сайттары иштейт. Албетте, бул биринчи кезекте коомчулуктун, калктын мамлекеттик органдардын аткарып жаткан иштери тууралуу так маалымат алуусуна өбөлгө түзөт дешет талдоочулар. Бул өңүттөн алып караганда өлкөнүн сот тутумундагы иштери да ачык айкын болуусу шарт. Эгерде буга чейин жогорку сот KG иштеп келген болсо, эми ага сот KG сайты кошумча болду. Юридика илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаевдин белгилешинче, дүйнө өлкөлөрүндө колдонулган тажрыйбанын сот системасына колдонулушу коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөштүн бирден-бир механизми болуп калмакчы. Ора болуп отурбай, качан кайсы маалда кайсы сот тарабынан карала тургандыгы, андан кийин жанагы буга чейин дагы абдан актуалдуу болуп талаш тартыш жаратып келген төрага баарын чечет деп акырдык менен ошол өзү
кайсы судьяда канча жана нагрузкасына жарашачы компьютер өзү жана соттордун нагрузкасын аныктап, анан ошого жараша иш сайган сотторго компьютер өзү аныктап соттук иштерди өзү берип тура тургандай жасаш керек да. Буга дагы акырындык менен биздикилер да келип калды. Бул өзү чечиле турган нерсе да. Соттогу жанагы